Сіздер білесіңер бе? Менің балалығымда қалған ең бірінші ескерім бұл қороду. Мен ата-энем болып, біз май тоқош менен дамду чай içip отырчубуз. Біз көп күлчүбүз. Атам мени колуна алып, ыргытып айланчу. Апамдын жолугу, атамдын кезилген колдору бардыгы эсимде калыптыр. Бирок ошондо биз менен эмне болорун билсем гана, андан кийин биз менен кандай болорун билсем гана, андан кийин согуш келди. Жок, ал келген жок, ал кирип келди. Кирип келгенде баарын жооп кетти. 41-жылы июнда фронтту атам курман болду. 43-жылы болсо апамды немистер өлтүрүштү. Алар аны кыйнап шылдыңдап анан өлтүрүштү. Атып салышты. Мен болсо, мен тирүү калдым. Түшүн атасыр тирүү калдым. Мен акырын керебеттин алдында жаштым да. Тирүү калдым. Ошондо жүрөгүм тынч гана дүк деп согуп жатты. Атамдын көздөрү жаз күнүндөй насик жылуу эле. Ал эми аны азыр ачылбас кылышты. Көмүп салышты. Каяка тигил жерге. Апакемди болсолар алып кетишти. Анан мени алып кетишкен. Менин үйүмдөн, мени коромдон алып кетишти. Мен ошонун баарын көрдүм. Мен ошонун баарын башымдан өткөргөм. Бирок мен уктай албай калдым. Уктай албай. Мен түшүмө атам кирет. Мен түшүмө үйүм кирет. Мен түшүмө немистер дагы кирет, согуш дагы кирет, согуш жыттанат, согуш улой. Көзүмдү ачып карасам, адамдардын баары канга боелгон. Өлүп жатышат. Мен болсо кайрадан кыйкырып койгонум, кайрадан чоочуп койгонум. Ошондо жүрөгүм тынч гана кайрадан дүк деп согот. Эч кимдин атасы, апасы өлбөсүн. Эч качан согуш болбосун. Немистерге каргыш. Жалпы кыргыз журтун 9-май жеңиш күнү менен куттуктайбыз. Эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт.